Орус тартип сакчыларынын берген маалыматына ылайык, 50 патрону менен Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаны 2011 жылдын 9 июнунда Алмазбек Атамбаев кол койгон номер 217 токтомдун негизинде Ички иштер министрлигине материалдык жана техникалык жактан салым кошкондугу үчүн деп береке берилгендиги шектүүлөрдүн бири Коммерсант басылмасына буга чейин айткан. Бирок аталган тапанчалар эмне үчүн Кыргызстандан эмес, Австрия аркылуу киргендиги суроо жараткан. Ошол кезде Ички иштер министрлиги 100 дана тапанчаны белекке берүү үчүн сатып алгандыгын аталган басылма жазып чыкты. Куралдарды белекке берүү салты Кыргызстанда деле көп жылдан бери калыптанып калган. Бирок эң негизгиси өлкөгө аз да болсо салым кошкондорго бериш керек дейт депутат Исхак Масалиев. Бирок тарыхтан алсак, бизде эгемендүүлүк башталгандан баштап бир топ учурда чет өлкөлүк жарандарга куралдарды берилген фактылар көп. Ал расмий түрдө да мыйзамга каршылык болбойт. Кээ бир учурда аскер кызматын бекемдетиш үчүн, салым кошкон үчүн деп илгери Феликс Шаршымбаевич Куулов вице-президент болгондон баштап берилип жүргөн. Ал эми кылмышка шектелип жаткан мамлекеттик думанын депутаты Вороненков эмне үчүн сыйлыкты алып калганын түшүнбөй, министрликке эч кандай салым кошпогонун айткан. Көз боемочулук боюнча шектелип жаткан дагы бир тапанчанын ээси Виталий Качура куралды депутат Вороненков тарабынан алгандыгын тергөөдө билдирген. Белгилүү орус блогери жана коррупция менен күрөшүп жүргөн Алексей Навальный өзүнүн блогуна бул Кыргыз министрлигиндеги белгилүү трюктардын бири деп белгилеген. Ал өлкөдөгү ички иштер министрлиги Россияга караганда да коррупциялашкан. Аталган министрликке акча берсең, сага белек берүү боюнча буйрук чыгарып берет. Анан мыйзамдуу түрдө тапанчаны алсаң болот. Бирок куралды көтөрүп жүрүүгө болбойт. Ал эми үйдө сактаганга мүмкүн. Коммерсант басылмасындагы чыккан макала боюнча Клопкейджи сайты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына кайрылганда алар бул тууралуу маалыматы жоктугун маалымдаган. Бирок министрлик бул жөнүндө билбегени менен куралды белекке берүү кадыреси адатка айланып, эгемендүүлүктөн бери эле коррупциялашкан система экендигин айрым эксперттер айтышат. Бул схемага дагы точка коюш керек да. Себеби бир пистолетти 40-50 миң доллардан сатса, элестетип көрүңүз, 25 жылда канча курал бөлөктөрдүн колуна өтүп кетти да. Ошол сыйлыкка деп атайын өкмөттүн токтомун чыгарып, буйругун чыгарып, анан канча курал жарак бүгүнкү күндө бөлөк мамлекеттерде жүрөт. Бул дагы бизге абийир алып келбейт. Бул дагы бизге эч кандай даңк алып келбеген коррупциялык иштердин бири да. Макалада Ички иштер министрлигинин дарегине бир топ сындар жолдонгон. Андыктан министрлик бул боюнча өзүнүн жообун бериш керек дейт депутат Курманкул Зулушев. Бул боюнча текшерүүчтөр жүрүп атыш керек, бирок мен ойлойм, биздин эмилде бул боюнча өздөрүнүн чараларын көрүп атса керек. Анткени мына түзмө-түз күнөөлөп атпайбы биздин эмилдени. Өтө коррупциялашкан болот. Биздин Россиянын эмилсинен да Кыргызстан акчага баарын сатып алса болот да. Ушундай көрсөтмөлөр чыгып атат, бул боюнча иш-чараларды жүргүзүп атса керек. Россиянын күч органдары тарабынан кылмышка шектелип жаткандардын бири депутат Вороненковду жакында Киевде атып кетишти. Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен ишке ашкан чырылуу курал белек кылууну Коммерсант колдон келишинчелик деген Кыргыз бийлиги бул мыйзамсыздыкка эбак эле чекит койсо болмок дешет айрым талдоочулар. Рустам Алымбаев, Сентябрь.